Жүргүнчүлөрдү салыш үчүн жана чүйрүш үчүн сизге бул жерге токтогонго болобу? Азыр бул жерди карасак, караңыз, шаардын ичи экен, оң тарапта кандай белги турат? Маршруттук транспорттук каражаттар токтой турган жер экенин, аялдама экенин билдирген белги турат, жол белги. Анан жерди карасаңыз, жерде дагы сары түрүндөгү, зигзаг түрүндөгү белги турат. Бул дагы эмнени билдирчү эле? Бул дагы аялдаманы, маршруттук транспорттук каражаттар, таксилер токтой турган жер экенин билдирип атат. Мына ушул жерде, ушу жеңил унаа алдыда турган адамды мына багытында көргөзүп коюптур. Ушу адамды салса болобу, алса болобу деп бизден сурап атат. Негизи боло берет, бирок бир шарт менен. Эгер унаалардын жол жүрүп баратканына тоскоолдук жаратпасаңыз, анда болот. Демек, артыңызда кайсы бир маршруттук унаа келип калса, сиз ага тоскоолдук жарата турган болсоңуз, анда болбойт. Эгер жаратпай турган болсоңуз, анда болот. Ошондо туура жооп кайсы экен? Эгер унаалардын жол жүрүп баратканына тоскоолдук жаратпасаңыз, анда болот деген жооп тура болот. Ушул жоопту белгилейбиз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Урматтуу менин көрүүчүлөрүм, мен катталуучуларым. Эгер право алууда экзаменден өтүү аябай кыйын болуп жаткан болсо, кайра барып жадаган болсоңуздар, анда менде платный онлайн курс бар. Үйдө эле отуруп даярдансаңыздар болот. Мен онлайн курсумда окугандардан азыркы кезде 670тен ашык окуучум өз күчү менен өтүштү. Сиздер да өтөсүздөр. Ал үчүн менин ошо профилим астында WhatsApp группанын ссылкасы коюлду. Ошол ссылка аркылуу кирсеңиздер, мен онлайн курс боюнча толук маалыматтарды беремин.